Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Ассаламу алейкум, мусулман калкым. Мен сиздерге бүгүн без тамырларга кантип өзүңөр массаж жасайсыңар, курсакка кантип өзүңөр массаж жасайсыңар, ушул жөнүндө кайрадан видео чыгарыш керек болуп атат. Себеби деген мен чоңдорду тартып көрсөтсөм анча түшүнүксүз болуп калып атат да, кийимченчи. Ошон үчүн мен бүгүн атайын жаш баланы алып келдим. Мына полный чечиндирип эле, ушу силерге түшүнүктүү болуш үчүн, көрсөтүш үчүн ушул жаш баланы сурандым. Демек, бездерге массаж жасоо. Бездерге массаж жасоодо биз акырек сөөккө чейин бир массаж жасайбыз, киндиктин тушунан дагы бир массаж жасайбыз. Мынакей. И киндиктен кийин акырек сөөккө чейин массажды эң жакшысы, эң туурасы оң колду алып, эрте менен могу акырек сөөктүн бул бүткөн жери, а бул акырек сөөктүн баш жагы болот. Мына кармасаңар өзүңөр көрөсүңөр. Ушул жер ооруйт дагы. Мынтип кармап көрсөңөр, ооруйт дагы. Демек, ушул жерге денедеги бүт без тамырлар чогулуп, курсактын ичинде ички жагында чоң мындай без тамыр, чоң без тамыр түйүлчөктөр келет дагы, ушул жерден көк венага өзүнүн керектүү нерселерин куюп берген жер болгон үчүн биз биринчи ушул жерди ачышыбыз керек. Так, оң колду алабыз дагы, ушул акырек сөөктүн үстүнө коюп 21ге чейин санап турсаңыз болот. 7-ге, 14, 21ге чейин санап турсаңыз болот. Жакшысы 21ге чейин санайсыз. Колуңузга тийиш керек. Себеби деген биз бул жерди ысытышыбыз керек. Анан 21 санагандан кийин сол кол менен оң жакты кармайбыз дагы 21ге чейин санайбыз. Андан кийин мына акырек сөөктүн бүткөн жагынан баш жагына биз сол жактан баштап массаж кылып келебиз. Мынакей. Эми бул массажды кандай жасайбыз, жеңил жасайбызбы же катуу жасайбызбы дейт да, бирөөгө жеңил жасаган жагат. Бирөөгө катуураак сүрүп жасаган жагат. Эми эң негизгиси биз теридеги без тамырларды түртүшүбүз керек да. Ошон үчүн орто кылып сүрүп келсеңер болот да. Мындай совсем эле жеңил кылбастан, совсем эле оорутпастан орто кылып келсеңер, мынандай кызыл такчалар пайда болот. Бул деген сөз, демек бул биздин балабыздын бир аз денесиндеги без тамырларда без айлануу жок. Себеби деген сыртынан эле көрүнүп турат, бир аз веси чоңураак болуп турат. Көрдүңүздөр? Демек кожадан да көрсөк болот. Мына сүргөндө кызыл так калып калат. Бул деген сөз без тамыр жакшы айланбай атат деген сөз. Бул экинчи ыкма. Үчүнчүсү моюн. Моюнду караңыздар. Астыңкы жактан кулак түбүнөн мына ушул моюн болот. Моюн жак болот ушулчу. Мына мен чийип коеюн. Мынакей. Ушул область бул моюн жак болот. Демек биз ушунун ичин бул жерге агызып келишибиз керек. Кааласаңыздар 7 жолдон алып келиңиздер, кааласаңыздар 14 жолдон алып келиңиздер, кааласаңыздар 21 жолдон алып келиңиздер. Мына биз ушул жерден чыкпашыбыз керек. Так, кийинки ыкма бул кулактан алып түшүү. Мына кулакка биз колду вилка сыяктуу кылып, мына кулактан могу жерде мышца бар. Стernocleidomastoideus деп коет. Ушул мышца аркылуу мына акыректин сөөктүн үстүнө келебиз. И бул жакты ушундай келебиз. Демек биз эки кол менен, мен азыр сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн, мына эки кол менен мен башты буруп туруп көрсөттүм, а өзү мына туурасы эки кол менен мынтип алып келиш керек. Колду вилка кылып, мына көрдүңөрбү? Биз
ошол эле мезгилде баягы моюнду дагы экинчи жолу жасап келип атабыз. Бул эң сонун ыкма. Эми кийинки ыкма бул арткы мына омуртка сөөктүн омуртка сөөктүн үстүнөн алдыга сүрүп алып барабыз. Демек, колуңарды коесуң, колду моюнга алып барабыз. Алып келебиз, сүрүп алып келебиз мына бул жерге чейин. Дагы. Во, молодец. Сразу түшүнгөн жакшы бала экен. Так, кааласаңар 7 жолудан, кааласаңар 14 жолудан, кааласаңар 21 жолун алып келесиңер. Эми кийинки ыкма бул мыногу жерден мындай 5 тамыр келет да. Ошол 5 тамырды биз үстүнөн басышыбыз керек. Түйүлчөктөр келет да. Тамырча эмес, мында биринчи түйүлчөк, анан тамырча, түйүлчөк, анан тамырча кетет да. Ошон үчүн биз тамырчаларды мындай басып алабыз. Бир аз ооруйт экен. Ооруйт, бассаңыздар ооруйт. Ушуну бир аз басып алгандан кийин 2 жолу же 3 жолу кайра эле акырык сөөктүн баш жагына алып келесиңер. Сиздерге мындай удобный, сиздерге мындай ыкма оңоюраак болот. Так, эми астыңкы жаак өзүнчө жасалат, үстүңкү жаак өзүнчө жасалат, жана бешене өзүнчө жасалат. Астыңкы жаакты жасаш үчүн мына астыңкы жаакта дагы 5 тамырлар бар да. Мына ушул жерде 5 тамырлар бул жакка агыш керек. Бул 5 тамырлар бул жакка агыш керек. Ал эми бул 5 тамыр болсо мындайынан түшүп кетиш керек. Демек биз астыңкы жаакты кол менен кармайбыз, ооруйт бекен? Кичине ооруйт экен. Мына астыңкы жаакты кармасаңыздар бир аз ооруйт. Бир аз кармайбыз, бир сыйра кармап туруп, анан муну мындай алып барып туруп кулак жакка кайра алып түшүп кетебиз. Капталган түп. Мындай алып келип туруп, кайра алып түшүп кетебиз. Алып келип, кайра алып түшүп кетебиз. Экинчи жакты да ушундай кылабыз мына. Алып барабыз, кайра алып түшүп кетебиз. Алып барабыз, кайра алып түшүп кетебиз. Эми үстүңкү жактын түйүнөн да 5 тамыр кеткен үчүн муну мына түйүлчөктү басабыз. Анан үстүнөн колуңар менен мындай кылып туруп алып келсеңер болот мына. Кулак алып барып, кайра алып түшөбүз. Кулак алып барып, кайра алып түшөбүз. Кийинки ыкма бул бешенеден алып түшүү. Эми ушул жерде биз бардыгын кулак жакка массаж жасадык. Эми көздүкү гана ичкериге жасалат. Муну унутпаңыздар. 3 колуңуздарды, 3 бармакты, 4 бармак бу көзгө батса, көздүн ичине киргизесиздер. Мына жакыныраак алып келесиң камераны. Мынакей, колго киргизебиз, мына. Анан ичкериге массаж жасайбыз. Колду киргизесиңер. Бул көз ооругандарга абдан жакшы массаж. Астыңкы. Астына да 3 бармак, 4 бармак батса киргизесиңер. Ана ичкериге сүрөсүңөр. Так, ичкериге сүрөбүз. Көздүн массажы бардыгы ичкериге болот, эстеп калыңыздар. Бул биринчи бөлүк. Эми биз экинчи бөлүктү. Экинчи бөлүк киндиктен өйдө жана акырык сөөктүн ылдыйкы область бул экинчи бөлүк. Бул жерде да бездер абдан көп болгон үчүн ушул жерде бездерге биз массаж жасашыбыз керек. Артынан дагы ошондой. Артынан дагы мына бүт бездер ушундай агат дагы азыр көрсөтөбүз эманы. Демек, экинчи бөлүктү баштаардан мурун колуңарды мындай коесуңар дагы. Мындай кой. Эми мыногу жерде тарамыш бар. Мына, колтукта тарамыш бар. Мына, ушул тарамышты табабыз кол менен. Бул жакка жакыныраак алып келсең. Мынакей. Мына могу жерде тарамыш бар. Ушул тарамыш ооруйт. Ооруйт бекен? Мына. Ушул тарамыш ооруйт. Ушул тарамыштын чекелерин мына массаж жасайбыз. Өтө катуу эмес. Орто.
Бул жерде без түйүндөрүнө биз түртүп аларды түртүп как бы ысытып кан айланышын жакшы кылыш үчүн биз ушул жерде массаж жасайбыз. Ар түрү жасасаңар болот, орто жасагыла, өтө катуу жасабагыла, или өтө эле жеңил да жасабагыла. Орто оору пайда болгондо ушул жерди кармалаш керек. Анан сөзсүз түрдө көкүрөк жактан өйдөгө дагы кармап коесуңар. Мына көкүрөк жактан өйдөгө кармап коесуңар. Эми көкүрөк аялдарда көкүрөк болгон үчүн көкүрөктү сөзсүз түрдө массаж жасаш керек аялдар. Аялдар көкүрөктү сөзсүз түрдө алдыга массаж жасаш керек. Мына алдыга түртүш керек. Бирок сеники да ооруй экен. Мына аялдар көкүрөктү сөзсүз түрдө алдыга жасайт. Экинчи жакты да ошондой жасайсыңар. Бүт ошо ооруган без тамырларды табасыңар. Эми мынакей карагыла. Акырек сөөктүн түбүнөн минтип колтукка бардык нерсе колтукка агып келет. Кол дагы колтукка агып келет. Ошон үчүн биз бардык нерсени колтукка айдап келишибиз керек. Эми ушул жерде оңой болуш үчүн мен мындай бир щетка таап алсаңар болот дедим да. Мына щетка менен мына сыдырат да. Мына териге сыдырат. Көрдүңүздөрбү? Акырек сөөктүн астын ушундай алып келесиңер. Ал эми киндиктен өйдө колтукка алып келесиңер. Эми арт жакты. Арт жакты колуңар жетпеген үчүн ушул щетка абдан жакшы жардам берет. Так, кармайбыз. Карма. Мына кармап, мынакей. Көрдүңүздөрбү? Арт жакты дагы омурткадан эки жакка бүт колтук алып кетебиз. Мынакей. Колтукту өйдөгө алып кетебиз. Көрдүңүздөрбү? Так. Бул жакты өйдөгө алып кетебиз. Жакын. Именно жакын алып келиш керек. Демек, омурткадан эки жакка бүт анан колтукту. Мына. Эки колтукту. Эми колубуз калды. Биз мына алдынан өйдөгө алып бардык, арттан өйдөгө алып бардык. Эми кол калды. Колду жакын жерди биринчи алып барабыз. Жакын жерди колуңар менен мынтип сүрөсүңөр. Кааласаңар ошол эле мочалка менен сүрсөңөр болот. Мына үстү жагын бияка алып келип коюш керек. Мына астынан. Так, колдун экинчи бөлүгүн мынакей. Андан кийин тең үчөөнү алып кетебиз. Так, бул жакты да ошондой, жакын жери биринчи, анан кийин билек, анан кийин общий бул жакка алып кетебиз. Мына биз экинчи бөлүктү бүттүк. Эми үчүнчү бөлүктү бүтүш үчүн, үчүнчү бөлүк ылдыйраак кылсаң. Так, үчүнчү бөлүк киндиктен ылдый бардык нерсе адамдын чатына агып келет. Мына адамдын чатына, мына чат жерде адамдын эң көп без тамырлар мына моюнда болду, колтукта болду, көкүрөктө болду, ичте болду. Эми мына адамдын чатындагы бул дагы өтө көп чоң ролду ойнойт. Адамдын чатында дагы мына колтуктагыдай тарамыш бар. Эки бут ачабыз. Дагы ачабыз. Мына бул жерде, мына жерде тарамыш бар. Мына ушул тарамыштын алды, арты, мына ушул тарамышты биринчи сиздер массаж жасайсыздар. Мына ооруйт, ооруйт бекен? Мына массаж жасалыш керек булчу, массаж жасалыш керек. Мына ушул тарамыштарды түртүп, бездерди, мына тарамыштын асты жагында, тарамыштын үстү жагында, мына бүт массаж, биринчи массаж жасаш керек. Жасап туруп, экинчи жакты кана сен өзүң жасачы гана. Өйдөрөк көтөр, өйдөрөк. Бул жакка жакынап кел. Мына чурайга жакын жасаш керек. Так, ылдыйга түш.
Ооруйт бекен? Ооруйт. Демек, ушул жердеги бүт 5 тамырды, мо тарамыштын ичиндеги 5 тамырларды бүт барын мына чурайга жакын кармаш керек. Анан сөзсүз түрдө мына неме табарсыктын үстүндө сөөктүн үстүндө кармаш керек. Мына ооруйт бул дагы. Ооруйт бекен? Мына ооруйт. Мына бүт биринчи кармайсыздар. Бүт кармалап, түрткүлөгөндөн кийин, анан кийин муну менен мына көрдүңөрбү? Киндиктен ылдый чурайга келет. Мына келди. Эми арка жакты караңыздар. Арка жак киндиктен ылдый жак алдыга барыш керек. Мына. Кааласаңар, ошол эле щетка менен мына сүрүп апарып чурайга апарасыңар. Сүрүп апарып чат жакка апарасыңар. Сүрүп апарып чат жакка апарасыңар. И бул жакта да ошондой. Мына сөзсүз түрдө алды жакка, чат жакка алып келиш керек. Кол менен жасаса да болот. Так, сүрөбүз, чурайга капталдап туруп алгын эле, жакшы көрүнөт, мына. Так, мына биринчи өйдө жактан киндиктен ылдый, андан кийин экинчи жер, андан кийин үчүнчү жер. Мына. Көрдүңөрбү? Алдын өзүнчө түшүрдүк, мынакей. Артын алдыга алып келдик. Эми бут калды. Бутту өйдө чыгып алайын бак. Өйдөгө чыгып, ошондо оңой болот. Өйдө тур. Өйдө көтөрөр. Эми бутту караңыздар. Ачып кой бутуңу. Бутуңу ачып кой. Бутту мына колуңу саласың дагы, арт жактан алып келесиң алдыга. Алдыга алып келип туруп, мына чатка алып барат. Арттан алдыга алып келип туруп, чатка алып барат. Дагы алдыга алып келип, өйдөгө алып барат. Эми бул жерден алып келет. Алдыга алып келет дагы, бул жакка алып барат. Так. Экинчи жакта ошондой кылат. Биринчи жакыныраак жерден аласың, жакыныраак жерден. Чурайга жакын жактан. Анан кийин бул жерди алып түшөтүш. Анан тизеге чейин. Мынакей. Бул буттун биринчи бөлүгү бүттү. Эми экинчи бөлүктү тизеге чейин алып келебиз. Мына. Жаса ушундай. Артын кош алып кел. Артты алып кел. Болду. Эми буттун учунан чурайга бир алып чыгып кетесиң эми. Буттун учунан мындай сырап өйдөгө алып кет. Жок, мында колуң алды менен. Аны алып кетер. Дагы. Мынакей экинчи бутуң. Так, эми түш эми. Жат эми. Чалкалап жата бер. Бул жакка башың кой. Түз жатабыз. Эми бутуң бүгүп ал. Так, эми курсакка массаж жасоо. Адам өзүнө өзү кантип курсакка массаж жасаш керек. Эми ошо курсакка массаж жасоону көрөлү. Мен муну чийип койгондо өчүрүп коеюн. Бата берип койгон да. Бата. Так, курсакка массаж жасоо, бул курсакка массаж жасоо деген сөз биздин ички органды кичине бир аз түшүрүп бутуң. Да бир аз түшүр дагы, экөөнү бириктирип ал. Курсакка массаж жасоо бул эң сонун массаж. Мында деген биз ички органдарга массаж жасасак, адам нервничать эткенде, адам чарчап калганда, адам ыза болгондо, депрессияга түшкөндө өт жакшы иштебей калат дагы. Өт жакшы куйбай калгандан кийин эле ички органдын бардыгы жыйрылган абалда калып калат да. Ички органдардын бардыгы жыйрылган абалда мында катып турат да, катып турат. Катып турган жерге кантип кан кирип, кайра кан чыксын. Биз бул жерди бошотушубуз керек да. Өзүңүздөр үйдөн бошотосуздар. Эми мындан караңыздар, мен дайыма айтам, киндиктен эки эл өйдө, киндиктен эки эл оң жакка, экөөнүн кесилишкен жеринде өт
12 ичеге куюп берген жер болот. Мына. Орудубу? Мына. Бул мынакей караңыздар. Мына жерде мына. Мен ушул жерде бармагым менен бастым. Эми мунун ыкмасы ар түрдүү. Мисалы сиз бармак менен басып турсаңыз да болот. 1 мүнөтчү. 1 мүнөт, 1,5 мүнөт басып турсаңыз да болот. Кааласаңыз ушул жерди, мисалы сизди бирөө басып бере турган болсо, сиз өзүңүз эч качан баса албайсыз. Сизге бирөө басса, мына ушуну 1 мүнөт кармап турса болот. Же ошол эле адам мына колу менен ошол жерди мына акырын оору пайда болгон жерден токтоп, мынакей мынтип кол менен массаж кылып берсе болот. А үчүнчү ыкмасы, эч ким жок болсо, мына сизге досуңуз келет дагы, бакылашка дагы, мынакей мындай кылып кармап тура бересиз. Эми бул груз болуш керек да. Оордук салмак болсо, ошол жерге жетет да. Эми бул үчүн буга кум салып алсаңыз да жакшы. Ошентип биринчи точканы биз кармадык. Экинчи точка мына кабырганы кармайсыз дагы, кабырганын астына коесуз. Мына ушул жерден ооруну табасыз. Мүмкүн сиз бир аз мындайрактан таап каласыз оорунучу. Мүмкүн сиз ооруну мында капталынан кармап табасыз. Мына ошол оору тапкан жерди 1 мүнөт кармап турасыз. Андан кийинкиси мына бул кабырга. Ушул эки кабырганын ортосу бул үчүнчү точка болот. Бош жатабыз. Бош. Ордубу? Орган жокпу? Так, мына ошо эки кабырганын ортосун биз дагы басабыз. Кийинки точка бул сол кабырганын асты. Эми сол кабырганын астын эле сөзсүз түрдө эле бир жерди карабастан, ошо кайсы жерге жакыныраак, мына бул жерде может оору пайда болду, мүмкүн бул жерде пайда болду. Ошол ооруну сиз табышыңыз керек. Ооруну таап, анан ошол жерге мынтип бакалашканы коюп кармап турасыз. Ошо капталынан жакшы. Муну 1 мүнөт кармайсыз. Кийинкиси мына жамбаш сөөк бар могу жердечи, мына. Колуңуз менен кармасаңыз болот. Мына жерде жамбаш сөөк бар. Ушу жамбаш сөөгүтүн жанын изилдеп көрөсүз, мына. Мынтип кармап көрөсүз. Кайсы жер ооруду? Ушул жер оорудубу? Мына. Мына ушул жер ооруду. Демек, ушул жерге биз мына бакалашканы кармап турабыз 1 мүнөт. Оору бар жерди мында издеп таап туруп, ошол жерде 1 мүнөт кармайбыз. Кийинки болсо сол жамбаш сөөктүн жанынан издеп табасыз ооруган жерди. Мына. Оорудубу? Мына. Ооруду, ушул жерде 1 мүнөт турабыз. Кийинки точка бул табарсыктын үстү, мына. Мына. Табарсыктын үстүн 1 мүнөт кармап турабыз. Андан кийинки точка бул киндиктин өзү болот, мына. Киндиктин өзү. Андан кийинки точка киндиктен 3 эл жогору бул уйку безинин точкасы, мына. Оорудубу? Мына. Ушинтип, ушул 9 точканы туура кармасаңыздар, органдар, жыйрылып турган органдар жазылат дагы, кан айлануу жакшы жүрүп, башка адамдын башка бөлүктөрүнө дагы кан жакшы бара баштайт. Эми ушул мен мынтип айтам, ушул ишти жасагандан кийин сөзсүз түрдө силер дополнительно мына жатып алып туруп могу жерлериңиздерде жатып алып кармасаңар да жакшы да. Жатып алганда көбүрөөк жетесиңер ушу бездергечи, мына карагыла, мына бутуңачы. Мынакей. Көрүңөрбү, мына. Могу жерде тарамыш бар, мына. Ушу тарамыштын прям үстүнөн кармасаңар болот. Жогору жагынан кармайсыңар, асты жагынан кармайсыңар, мынакей. Анан мынтип сүрүп коесуңар. Мына, бул ашыкчалык кылбайт да. Мына, табарсыктын үстүндө сөөктүн үстүн, жамбаштарды, бездерди, мына түйүнөн аябай жакшы кармагыла. Бул деген женский органдын, простатиттин точкалары ушул болот. Мына простатиттин точкалары, мынакей. Мына, сөөктүн үстү, табарсыктын үстү. Мына ушу простатиттин точка болот. Мына могу жерлерди баскыла, бүт простатит кетет, женский органдын оорулары кетет, мынакей. Мына ушул, урматтуу мекендештер, туура жасасаңыздар эле, сиздер бүт ооруну жеңесиздер, ден соолукта болуңуздар.